Рахмат, Дмитрий Конычевич. Урматтуу депутаттар, ордунан жооп берсе болобу? Уруксат берсеңиздер, отура берсеңиз, анда Нурбек мырза. Кийинки сөз Илимбек Кубанычбекович сизге берилет. Чоң рахмат, дамы жол саламатсыздар, урматтуу депутаттар, чакырылгандар. Негизи өтө актуалдуу мыйзам долбоорунун аткарылышын карап атабыз. Чындыгында элибиздин эртеңки келечеги, жаштарыбыздын ден соолугу бүгүнкү күндөн жоопкерчиликтүү. Ошон үчүн Нурбек Такабаевич жаштар арасында бул маңызаттуу колдоону эмне үчүн бүгүнкү күндө популярдуу болуп атат да? Чоң рахмат, сурооңузга чоң рахмат. Азыркы кезде бул чыгып жаткан жаңы психоактивдүү дар-дармектер, ошо наркозаттар бул колдонуусу өтө жеңил, баасы арзан. Андан бери ошо жаш өспүрүмгө таасир берүүчү мындай составтар бар да. Ошол себептен ошол жогорку окуу жайларында же клубтарда ушул наркозаттарды, психоактивдүү наркозаттарды колдонгон факттар бар. Бул өтө көйгөй маселе. Урматтуу депутаттар, ушул азыркы кезден бул күрөшүп токтотуп калбасак, бул бир канча жылдан кийин бул психоактивдүү наркозаттардын деген кандай таасири болот? Бул дагы азыр медицина тармагында дагы баянама берет болуш керек. Бул мурда колдонуп жүргөн биологиялык наркозаттарга караганда бир өтө таасири күчтүү, өтө начар болот. Аябай бат көнөт буга деген. Андан кийин буларды деген дарылап чыгыштагы өтө көйгөй жаратат. Биз урматтуу биз жаштардын ата-энелеринен дагы мындай кайрылуу айтып кеткибиз келет. Алар ушундай наркозаттарды колдонгон жаш балдар боюнча убагында тийиштүү мекемелерге кабар берип, ошолорду дарылап токтотуп, ал наркозаттарды кайсы жакта алып жаткан жөнүндө маалымат берип турса жакшы эле. Анткени бир топ биздин жарандар өз балдарын кандайдыр себептер, конечно себептер бар, ошол себептердин негизинде жашыруун дарылашат дагы. Бизге маалымат так келбейт, наркозаттар кантип таратылып жаткандыгы боюнча маалыматтар келбей калган себебинен да болуп калат. Сизге рахмат. Нурбек Такабаевич, мен ушул жаңыдан келгенде да бул маселени көтөрдүк эле. Улам мырзанын да эсинде болсо керек. Бул СБНонду оптимизация кылгансыздар да, бардык республика боюнчачы, туурабы? Областташтырыпчы. Бүгүнкү күндө штат жетишеби, сотрудниктериңиз жетише алабы күрөшкөнгө? Мисалы, бүгүнкү күндө мына айыл жерлеринде, шаар жерин жөн эле койлу, айыл жеринде чейин ошо өзүңүз айткандай арзан, жетиштүү, доступный баягы психотропный таблеткалар болсун, кеңири жайылып кетти да. Мисалы, ошол эле мефедрон дейбизби, лирика дейбизби, бунун өзүңүз айткандай аябай бат көнөткен. Анан кийин ошого тез эле отуруп калып атышат жаштарчы. Айыл жерлеринде бүгүнкү күндөчү. Ошондуктан ошол кылынган оптимизация кылган реформаңыздар кандай болуп атат? Ийгилик алып келдиби? Же болбосо кайра мурунку эле режимге кайтыш керекпи СБНончу? Урматтуу Михайлович, бул мыйзамсыз наркозаттар жүргүзүүгө каршы биздин кызматта азыркы кезде толук кандуу кызматкерлер иштеп жатат. Кызматтын саны жетиштүү. Мезгил тарабына караша биз ошол кызматтын ичинде өзгөртүүлөрдү тез арада жүргүзүп жатабыз. Мен деген жаңы тармактар пайда болсо, өзүңүз могу IT технология боюнча жаңы психоактивдүү заттар пайда болгондо ошого карата ичинде тез арада деген өзгөртүүлөр киргизип атабыз. Биз кызматкерлердин мындай нагрузкасы аз жерден жаңы кызматтарга которуп, мезгил талабы кандай талап кылат, ошого карата өзгөртүүлөрдү алып барып атабыз. Жерде ар бир биздин милиция органдарына, башка ведомстволорго дагы наркозаттарды колдонууга каршы, таратууга каршы ар бир ведомствода милдеттер жүктөлгөн. Биздин жергиликтүү милиция органдарынын ичинен ал деген участкалык инспектор же ошол жердеги опер кызматкерлер дагы толук кандуу ишти жүргүзө алат. Ошол себептен азыркы кезде саны жетиштүү кызматкерлердин. Рахмат. Ошол менен жогоруда кесиптешим да айтып кетти, жоопкерчиликти күчөтүш керек, аяосуз күрөш болуш керек, туура. Бирок ошол эле мезгилде кээинки учурда баягы бүгүн жөн курьер болуп калып иштин жоктугунун айынан,чы өзү деле билбейт эмне алып барганынчы. Ошонун айынан дагы бир подстава болуп кармалып калган жарандарыбыз болушу мүмкүн да. Ошон үчүн бул иште өтө дыкаттык менен бир тараптуу эмес, комплекстүү карасаңыздар. Андан кийинки суроом ушу билим берүү тармагынан өкүлчүлүктөн жооп берсеңиздер.
жогорку окуу жайларда, мектеп окуу жайларында бирдиктүү окуу программасы барбы? Ошол именно наркотический веществолорго кандай күрөшүп атасыздар, кандай программа бар, же бир спорттук иш-чараларды жүргүзүп атасыздарбы? Мисалы жылына жок дегенде бир 2 жолучу. Бул эме бирдиктүү программа эмес, бул ошо класстык сааттын ичинде эле темалар, ар бир класстык саатка жыл бою темалар бөлүнгөн. Ошол темалардын ичинде рекомендациялар берилет, ушундай суроолор менен талкууга балдар менен өткүлө деп. И плюс видеороликтер дагы бар. Бул пропагандалоо жетиштүү деңгээлде эле жүрүп атат да. Адам мисалы бүгүнкү күндө ошол маалыматтын жетишпегендигинен, же ошо билбегендиктен, же кызык болгондуктан жаштарыбыз бул нерсеге азыр кылып атат да. Анын зыяндуу экенин коомго, үй бүлөгө, ден соолукка, анын келип чыккан последствияларын билсе, мүмкүн ал нерсеге барбайт эле биздин жаштарыбызчы. Туура айтасыз. Биз азыр ушу февралдын башында неделя по борьбе с наркозависимостью деп информ компания жүргүзүп балдар менен ошо видеоролик материалдарды чыгаруу боюнча плюс единый программаны түзөлү деп пландаштырылган да. Макул, андан кийинки жоопкерчилик ушул сиздерден да көп нерсе жоопкерчилик кесиптешим турайып кетти. Эми МВД качан иш жасалып, кылмыш жасалгандан кийин алар чара көрүшөт. Алдын алуу чара эң жакшы, эң оптималдуу чара ушул сиздер менен бул саламаттык сактоо министрлигинде да. Ошондуктан кийинки суроом ошо департамент лекарственный отдел боюнча сиздер мурунда айттыңыздар эле, ошол бизге Минэкономдо мораторий бар, жетиштүү деңгээлде биз аптекаларды текшере албай атабыз депчи. Бирок сиздер ошол рейдтерди же болбосо баягы сурамжылоо менен, же болбосо ошол Минэконом менен согласовать этсеңер, алар деле уруксат берет го дейм. Туурабы? Алдын алуу мисалы сурансаңыздар. Бул мисалы А же Б аптека ошол мыйзамсыз дары сатуу боюнча шектелип атат. Биз ушул убактылуу баягы текшерүүгө уруксат бериңиздерди суранабыз десеңиздер берет, туурабы? Мыйзам жол берет ал нерсегечи. Рахмат. Илимбек Конучбекович, биз сөзсүз түрдө андай иштерди алып барып атабыз. Биз СБН менен чогуу биздин специалисттер да чыгып турат. Жана айтып кетишпеди, рейдовый мероприятиягачы. Бизде бар да закон о проверках Кыргызской Республикич, аякта так жазылганда бизге письменный заявление түшкөндөн ошонун негизинде гана биз Минэкономго жөнөтөбүз да. Бизге жана айтып кетпедим, ошондон бери андай заявлениялар түшө элек да. Сиздерде азыр бирдиктүү текшерүү жок, туурабы? Аптека силер азыр 178 000 сом деп айттыңыздарбы? 175 500 сом. 75 500 сом бул ошол баягы стихийный продажалар боюнча, ошо Ош базарындагы эле мыйзамсыз дары сатууну эле силерден каттооңордо турган, лицензия алган, бирок ошол эле мезгилде баягы мыйзамсыз дарыларды сатып аткан аптекалар эмес да буларды. Мен айтып кетпедим, 175 500 сом бул болсо жанакы стихийный торговля деп коет, незаконная уличная торговля деп. Бияк болсо ушу жанакы тропикамид, медакс деген дарылар сатылып атканга салынган штрафтар да. Экинчи суроо Марату, экинчи суроо кандай болду? Жакшы уктабам. Мен өзүм айтып атпаймынбы, силер ошо стихийный продажадан 175 000 сом салдык деп айтып атасыздар. Бирдиктүү мисалы силерден лицензия алган, ошо ДЛОдон мисалы регистрациядан өткөн аптекаларга кандай чара көрдүңөр? Канча же болбосо мисалы эми улуттун ден соолугу болгондон кийин андай баягы халатный отношение кылган, же болбосо баягы туура эмес сатуу жасаган аптекаларды штраф менен эле чектелбестен мүмкүн болсо алардын лицензиясын силер кылышыңар керек. Айтып атасыз, ошо бизде закон мыйзамда жазылган 2 штрафтан кийин биз отзыв на лицензию деп сотко беребиз да.
А бизде азыр 77.1 деген кодекс о нарушениях бар статьябыз. Нарушение требований, правил, порядка деген юридический лицого 28 000 сом салабыз, физический 10 000 сом салабыз. Если жанакы бизде токтом бар, экинчи токтом правила выписывания и отпуск рецептов депчи, ошол правилалар бузулса биз сөзсүздө чара колдонобуз. Салабыз, кылабыз эмес, силер салдыңарбы, жасадыңарбы? Жок да бүгүн азыр. Биз салганбыз 2023 жылы 5 миллион сомго салганбыз. Бир аптека лицензия ошондой. Лицензия боюнча мен Үчүңөр ош базарга эле жетет окшойт андаса. Жо заявление түшпөдүбү бир дагы ошондой? заявление чөлек, могу күздөн бери чөлек да. Жо 1 жыл, 24-жыл ичи. Бир жылдын ичиндеби? Ооба. Бир жылдын ичинде түшкөн, 3 аптекага түшкөн. Биз 2 жолдон айтып кеттим го, Министерство экономикага бергенбиз, бирок бизге уруксаат бербей коюшту да. Токтом аткарыш. Минэконом силерге бербеди го текшергенге. Отклонено деп чыгып калат да биздин база данныктанчы. Буюрса 25-жылы мораторий алынат да, туурабы? Ооба алынат. 25-жылдан поголовно бүт сиздерде катталган аптекаларды, дарыканаларды текшергенге силерде толук кандуу укук полномочия болот, туурабы? О, бизде ежеквартально деп коебуз, кварталга план түзүлөт, ошонун негизинде план өтүндө текшерүүлөрдү аткарабыз. Эми ошого кайдыгер карабастан, эми ошол 25-жылдан мына январь айынан баштап буюрса мына аз эле калды. Департамент лекарственный жоопкерчиликтүү карап, керек болсо ошо тийиштүү ошо СБНОндун сотрудниктерин алып туруп, өзүңүздөр бүт эле по всей республике, эми силерде деле баягы шектүүлөр бар, мисалы үчүнчү. Кээде аптекалар өздөрү кылбаса, мисалы үчүн алардын баягы иштеген кызматчылары бар, фармацевттерчи. Айлыгы аздыгынан булар ушул нерселерге барат экен да көбүнчөсүчү. Жетиштүү деңгээлде айлык албагандыктан ушул зыяндуу мисалы мефедрон болобу, лирика болобу, алып алып, аны леви карманга өзүнө аптекадагы жетекчиси да билбейт бул нерсеничи, келип учулардачы. Ошон үчүн бул нерсеге бир конкреттүү түрдө 25-жылдан киргизсеңер, анан керек болсо ошондой сунуштарды бергиле. Силердин мисалы кайсы жерде колуңар байлалуу болсо, ал нерсеге биз жардам берели, өкмөт тарабынан биз дагы суранайлы. Бизнеске бул жерде эч кандай коркунуч жок. Эми баягы ден соолук биринчи орунда болуш керек да. Акчадан, башка нерседенчи, налогдон караганда. Жарайт, рахмат. Кошумча болобу кузат ошол боюнча, реттер боюнча. Жок, өчүрүп болгон микрофонду. Анан Венера Калбековна, сизден дагы бир сураныч, урматтуу кесиптештер. Кече мурункуда биз кыргыз фармацияны карап атканда да убакыт чектелүү болуп калган үчүн бул нерсени чечимге бирок айтып киргиздик. ДЛОнун ишин өзүнчө жаңы жылдан кийин карасак. Себеп дегенде баягы ата энелер келгенде да айтып кетти эле. Бүгүн сатып алган баягы инсулин, детский сахарный диабетте балдарга действие бербей атыптыр депчи. Ошол эле надзорный контроль кыла турган орган бул департамент лекарственный. Ошон үчүн бул нерсени өзүнчө карап койсок, сунуш киргизип коюңуз, чечимге карап коюңуз.